Саламатсыңарбы, силер билгенде Айылбанк жашыл экономика менен экология чоң салым кылышат. Ошол үчүн бүгүн могул электромобиль менен тест драйв кылып туруп, кичинекей сизге информация беребиз. Бунун айырмасы чоң экен. Мисалы, бензин менен бензин күйүүчү май менен жүргөн машинелердин айырмасын караганда бунун үнү жок экен. Аябай акырын, анан айдаганда дагы аябай жумшак экен да. Мисалы, өзүңүз деле угуп көрсөңүз, машина үн чыгарбайт. Сен айдап баратасың, эчтеке сага тоскоол кылбайт да. Биз азыр эмнеге токтодук, мен азыр силерге айтып бериш үчүн, мага жаккан нерсеси 100 километрге 8-тен 12 сомго чейин эле кетет да. Анткени бунун толук заряды 60 киловаттка чейин жетет. Ошо 60 киловатты биз деген мындай санап көрсөк, 50-55 сом төлөйт экенсиз бир зарядына. Өзүнүн заряды менен мисалы, өзүнүн зарядын кошсок, анда бир 2-3 саатта толук зарядталынат экен. Ал эми жөнөкөй розеткадан 220 вольт розеткадан заряд кылсак, 8-10 саатка чейин күтүш керек экен. Ошонусу аябай жакты. Күйүүчү майдын баасы 60-тан ашты, 65-70ке чейин жетиши мүмкүн, менин оюмча. Ошон үчүн мисалы, толук машинеге бир 2000 сомго куйсаң, менин оюмча 200 километрде айдайсың да. Биякты сен толук заряд кылсаң, төлөгөнүң 60 сомго чейин, айдаганың 300 километр. Ушундай айырмасы бар экен да. Биз тест драйвды аяктадык. Мага аябай жакты. Мисалы, биз мындай санасак, тест драйв 30 километрде болду. Сомго которсок, бир 3-4 сом кетти да. Мен оюмча, электромобиль бул биздин келечек. Электромобилди сиз лизингке биздин Айылбанктан алсаңыз болот. Ал боюнча толук маалыматты биздин адис айтып берет. Банктын электромобилдерди лизингке каржылоо шарттарына ылайык бул 5 жылдык мөөнөткө чейинки убакытка каралат. Эгер пайыздык ченеми кардардын өздүк салымына жараша болот. Эгерде кардардын өздүк салымы 30%дан жогору болсо, банктын пайыздык ченеми 16% түзөт. Эгерде кардардын өздүк салымы 20%дан жогору болсо, банктын пайыздык ченеми 17% түзөт. Эгерде кардардын өздүк салымы 10%дан 20%дык ченемге чейин болсо, анда банктын пайыздык ченеми 18% түзөт. Убактысы 5 жылга чейин берилет. Мындан тышкары электромобилдердин башка техникаларды лизингге каржылоо шарттарынан өзгөчөлүгү бул азыркы учурда таможнянын кошумча нарктарынан бошотулгандыгы болуп эсептелинет да. Электромобилдерди лизингге каржылоодо бул жеке тараптарга берилбейт. Бул жалаң юридикалык жактан такталган ЧП, ИП, ОСО жана башка юридикалык жактан көөлөндүрүлгөн тараптарга берилет. Ал эми лизинг алуу документтери боюнча сиз биздин сайттан билип алсаңыз болот. aby.kg. Айылбанк сизге жакын.